Бул менин эжем, бир боорум, бейишим, канатым. 23 февралдын 24-үнө караган түнү Ноул Мыкачы, Дамиров Кирилл менин эжемди аябай мыкачылык менен өлтүргөн. Ты ушла, оставив след за собой, и теперь ты стала яркой звездой. Ты ушла, подарив нам весь мир, что для нас он как отчаянный мир. Кыргыздын таланттуу кызы, дүйнөлүк деңгээлдеги котормочу, белгилүү ырчылардын клиптеринде башкы каармандардын ролун жаратып келген Айжан Алкулованын сырдуу өлүмү жакындарынын гана эмес, бүтүн кыргыз журтчулугунун төбө чачын тик тургузуп, сай сөөгүн сыздатууда. Үстүбүздөгү жылы Айжан Бишкек шаарында ден соолугуна байланыштуу ооруканалардын биринде операция болуп, чет мамлекетке кете албай кармалып калган. Ошол кезде Билимкана жекеменчик билим берүү мекемесинин директору Дамирова Лариса Александровнанын уулу Дамиров Кирилл Камранович менен таанышып калган. Аялдардын акчасына кызыккан Альфонс Кирилл Айжандын ак эмгек менен тапкан ташыган бар байлыгына көзүн артып, өзүн жакшы көрсөтүү менен өзүнө акырындап тарта баштаган. Айжандын жакындарынын айтымына караганда, Кирилл балалуу боло албай келген Айжанга эко жолу менен балалуу болобуз, үлпөт тоюбузду Балиден өткөрөбүз деп алдап, акыры ишенимине кирип, үстүнө кирип жашап алган. Кирилл гана эмес, анын энеси Лариса да Казакстанга алып барып, уулу экөнү эко жолу менен балалуу болуусуна жардам берерин жана Балиден үлпөт тоюн уюштурарын убадалаган. 2024 жылдын 22 февралында Альфонс атыккан Кирилл 2 гана ай чогуу жашаган соң Instagram баракчасы аркылуу 23 февралга карата Айжандан баасы 25 000 АКШ доллар турган автоунааны белек катары сатып берүүнү суранган. Анын эртеси, тактап айтканда 2024 жылдын 23 февралында Айжандын үйүнө келген. Мыкаачылыгы терисине батпаган Кирилл 23-нүн 24-үнө караган түнү Айжанды куурчак сабагандай сабап, соо жерин калтырбай дене мүчөсүн талкалап салган. Айжанды өлтүрүп тынган Кирилл анын денесин ваннага сүйрөп кирип, денесиндеги канды тазалап, жууп чыккан. Андан соң небак көз жумган Айжандын оозуна арак куйган. Анткени менен экспертизанын жыйынтыгында Айжандын арак ичпегени далилденген. Ошентип, ваннага жаткырып туруп, эч нерсе болбогондой чыгып кете берген. Кирилл тергөөгө өзүнүн берген көрсөтмөсү боюнча апасына коңгуроо кагып, Айжанды өлтүрүп алганын айтып берет. Апасы Билимкананын директору Лариса Дамирова Кашка суудагы дачасынын ачкычын берип, Кириллди шаар сыртына качырып жиберип, бир нече сааттан кийин гана тез жардам чакырган. Кылмышкер уулун качырган Лариса Дамирова кызматынан айрылып калуудан коркуп, эртеси күнү уулунун кылмышы боюнча милицияга кабар берген. Маркумдун жакындары анын каза болгонун Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин оозунан угушкан. Бирок милиция кызматкерлери эмнегедир ар кандай шылтоо менен жакындарын маркумдун үйүнө киргизбей, тыюу салып коюшкан. Бул менин эжем, бир боорум, бейишим, канатым. 23 февралдын 24-үнө караган түнү Ноул Мыкачы, Дамиров Кирилл менин эжемди аябай мыкачылык менен өлтүргөн. Андан кийин саат өлтүрүп коюп, түшкү саат 12-де үйдөн чыгып кеткен. Квартирадан чыгып, бизде видеолор бар, квартирадан чыгып, бул Мыкачы энесине барган. Дамирова Лариса, Билимкананын директору, энесине барган. Энесине барып, энеси 3 сааттан кийин скорый чакырып атат.
Анан кийин баласына дачанын ключун берип качырып атат баласын. Мен ушу Дамирова Ларисага кайрылгым келет да. Дамирова Лариса, 3 саат сен эмне кылып жүрдүң? Может, ошол моментте мен эжем тирүү болгон, может, ошол моментте мен эжем кыйналып аткан. Анан показания берип атышат буларчы. Балам экөөбүз деп жазып атат, показания берип жүр. Дамирова Лариса показания берип атат да. Балам экөөбүз анын өлгөнүн билген эмеспиз депчи. А сен билбесең, мен эжемдин өлгөнүн билбесең, 3 саат эмне кылып жүрдүң андачы? Может, кыйналып жатканды бияктачы. Сен балам сабап, айбай кабыргаларын сындырып башын талкалаганда, может, эжем 3 саат кыйналып жаткандыр. Эмне кылып жүрдүң сен 3 саат? Эмне кылып жүрдүң? Ошону айтсам? Ошондой показания берип атат. Балам экөөбүз билген эмеспиз кыздын өлгөнүн депчи. 3 сааттан кийин скорый келип атат. Бизде бүт видеокамералар бар. Скорый келип атат. Скорый келип, андан кийин милиция келип атат. Андан кийин Дамирова Лариса, билимкана Американын директору, ата-энелерге мондай кылып ооз ачырып атат. Баласы киши өлтүрүп, түрмөдө, СИЗОдо отурат. Бул болсо ата-энелерге ооз ачырып жүрөт. Билимкана өзү киргизип атат могул сүрөттөрдү. Ооз ачырып атат, бияка ата-энелерге ооз ачуу болуп атат да. Андан кийин баласынын иши следствие бүтүп, уже сотко кеткен, Первомайский сотко. Первомайский сот азыр карап атат. На данный момент Первомайский сот карап атат. Андан кийин бул 25 майда выпускной вечер. Мында мен соцтармактардан алдым бул сүрөттөрдүчү. Ушинтип чыгарып атышат. Билимкананын мыктылары болуп чыгып атат бул Лариса Дамирова. Муну кандай түшүнсөм болот? Минобразованиямдай, контрольдовой мындай нерселерди киши өлтүрүп отурат баласы, а энеси болсо билимкананын мыктылары болуп чыгып атат да бияктачы. Кайсы жерде жүрсө, элдердин баары жанында тегеректеп жүрө эле да балдарга жакын болчу. Ушул жерге келгенде кошуналардын баардыгы тең ошо кучагына алышып, ушу баламды баардыгы тең тегеректеп жүрчү айланаларындачы. Жетим балдардын үйүнө алып барып, жыл сайын ошол балдарга карындуулук кылып турчу да. Анан ушу айт болгон сайын курман айт болобу, ороз айт болобу, ошо балдарга алып барып туруп, подаркаларын көтөрүп барып, анан абышка кемпирлердин батасын алып жүрчү. Менин кызым мындайга туш келип калат деп чуртасам түшүмө кирген эмес. Ушунчалык мынакей жетим балдардын үйүнөн барып алып ошолор менен сүрөткө түшүп, ошолор менен айлана тегеренде жүрчү. Эми жетим балдар эмес, өзү да жетим, өзүнүн баласы да жетим балдардын арасына кошулду. Ушуга мен аябай арданам да. Ушуга арданам. Бир эле мыкачы келип туруп, жаркырап өсүп турган, жаркырап элине кызмат кылам деген, ата-энесине кызмат кылам деген жаркыраган кыздардын өмүрүнө эмнеге балта чабыш керек? Ошондой мыкачыларды эмне үчүн коомдо элге аралаштырып, ушу коомго коркунучтуу адамдарды алып жүрүшүбүз керек? Мен таң калбайм. Акчанын аркасы менен энеси азыр чуркап жүрөт, акчанын аркасы менен ушуну бүтүрөм депчи, сатып алып жанталашыпчы. Сотторду сатып алам, прокурорлор сатып алам, милициялар сатып алам деп чуркашат экен мындай акмактардын артындагыларчы. А бирөөнүн жаркыраган баласын кара жерде кучактап жаткырып койгондорун ойлошпойт экен мындай зулумдарчы. Каргыш айтам. Менин балам мынакей азыр, ошо неберем Айжандын уулу азыр болгону 13-кө толду. Энелик бакыттын даамын сезбей калды. Кычындай кезинде 39 жашында жашоодон өтүп кете берди. Мен таң калбайм. Мындай акмактар эртең дагы бошоп чыгып алып, кайра башка бирөөнүн дагы өмүрүн кыйнага колдор бара берет. Анткени булар таш боорлор, булар адамдардын арасындагы эки бүттүү айбандар. Мындайларга каргыш тийсин. Канча билинбеген адамдар балдары менен кошо этаждан ыргытып, терезеден ыргытып өлтүрүп атышат. Кичинекей 2 жашар баласынын көзүнчө Рахиманы бычактап бышып салыптыр. Ошо кичинекей бала, 2 жашар бала айтыптыр. Канады апамды, сайды бычак менен өлдү депчи. Кичинекей бала, ошол баланын жүрөгүндө травма кетеби? Мен неберемдин, мен эсти уккандан кийинчи жап-жаш болчу. Орусчалап айтып атат, жап-жаш болчу мамам. Эмне себептен өлүп калат? Ана супсулуу болчу менен, өлбөш керек эле. Эмне себептен деп 3 күнгө чейин ошол давлениясы түшкөн жок. Тырнактай баланын давлениясы түшпөй атты. Энелердин каргышы жетсин мындай зулумдарга. Каргышы жетсин.
Тирүү кезинде кайрымдуулук иштери менен алек болуп, андан сырткары кыргыз маданиятына салым кошуу максатында бийлеп, алганы турсун белгилүү ырчылардын клиптеринде башкы каармандын ролун жаратып келген маркум Айжан Алыкулованы Керил жана анын апасы күнөөлөп, наркотикалык заттарды колдонуп, ичкилик иччү деп каралашып, жаман аттуу кылуу аракеттери менен алек болушууда. Анткени менен маркум Айжанды тааныган замандаштары, жакындары алардын маалыматын жокко чыгарышты. Мындан тышкары, экспертизанын жыйынтыгында маркумдун канынан эч кандай наркотикалык заттар, алкоголдук ичимдиктер табылган эмес. Башында Керил Дамиров кылган кылмышын толугу менен мойнуна алган. Анын алгачкы соту 1-май райондук сотунда болуп өткөн. Андан соң Керил апасынын кеңеши менен мойнуна алган кылмышын танып, актанууга өткөн. Азыркы учурда ал кылган кылмышын жарым-жартылай гана мойнуна алууда. Сот процесси жүрүп жаткан кезде колуна теспе кармап, башына малакай кийип, оозунан Аллах түшпөгөн Керил Дамировдун жүзүндө өкүнүү да, өксүү да, коркуу сезими да, корунуу да болбой, ишенген бирөөсү бардай жайбаракат жыргап гана отурган. Уулунун зөөкүрлүгүн жашырып, кылмыш болгон жерден изин суутууга көмөк көрсөткөн апасы, тактап айтканда Бишкек шаарында жайгашкан Билимкана жеке менчик билим берүү мекемесинин ректору Дамирова Лариса Александровнанын билим берүү мекемесинде иштөөгө моралдык акысы барбы? Деги эле мыйзамдуу түрдө жоопко тартылып, чара көрүлөбү? Кылмышка катыштыгы бар аял кантип балдарга тарбия, билим бере алат? Анын баласы бала, башкалардын балдары бала эмеспи? Баарынан эң кызыгы болуп өткөн каргашалуу окуяга Айжандын 2 мышыгы күбө болгон. Бул окуядан кийин мышыктар адам аттуудан жалтактап коркуп, корунуп калышкан. Бул мышыктар эмнени көрүп, эмнеге күбө болду, баарыбызга абдан кызык. Бир зөөкүр кирип туруп, өмүрүн да талкалап, бардык алдыдагы үмүтүбүздү талкалап кетти. Бул жеке гана бир эле адамды өлтүрүп кеткен жок, бул айбанчы. Бардык үй бүлөбүздү, өмүрүбүздө кетпей турган так кылып, баарыбызды боздотуп кетти, баарыбызды сыздатып кетти. Ар бир энелердин ушундай мендей болуп сыздап аткан энелердин атынан мындай каракчы зулумдарга, кан ичкичтерге каргыш айтам. Кандай кереги бар эле баламдын жанымда тирүү болуп, өзүнүн баласын эркелетип жүргөнүн көрүш мен үчүн бакыт ошол болчу. Кимге кереги бар эле? Керил Дамиров Айжандын тапкан ташыган акча каражаттарын, чогулткан алтын бриллианттарын алып, аны кайтаргысы келбегени үчүн өлтүрүп койгонбу? Мындан да кызыгы, анын энеси Лариса Дамирова уулунун биринчи аялынан калган баласын эмне үчүн маркум Айжандын үйүнө алып келчү? Ошол бир күнү келип менден ушу көлдүн жээгинде участок бар болчу, жер участогу бар болчу. Ошол участогунун документин алды. Анда менде катылып турган алтындар бар болчу. Өзү ошол алтындарды негедир баягы чогултуп, ошо коллекция кылып жүрчү. Ар бир өлкөгө барган сайын ошол жактардан алып келип, анан кийин ошону чогултуп, ошолорду алып кетип атканда мен сурадым, эмеси дагы банктын картасы, Демир банктын картасы дагы менде эле. Ошолорду алып кетип атканда, кызым эмне болуп атасың? Ушунча жыл болуп, ушул жашка келдиң, баарын мага берчи элең, ишенип. Анан эмне алып кетип атасың деп ушунча күлүп эле койду да. Мен өзүм да оокатымды кылбаймынбы? Силерден бөлүнүп өзүмчө да оокатымды кылбаймынбы? Өзүмдүн жеке жашоомо да көңүл бурайын деген сыяктуу эле кылып күлүп ошентип жайгап койду эле да. Мен ошондо жакшы байкап аптырмын. Ушул жашка келип өзүнүн жашоосун ичинде башкача жол менен жасайт го деп көрсө, ошол убакта эле бул үстүнө кирип алып, анан башын айландырып, ар кандай манипуляцияларды кылып, мунун эң алгач ошол банктагы акчаларына кол сунуп, ошолордун баарын бир бизнеске салып атабыз деп, бир криптовалютаны айтып, каяктагы бир нерселерге айтып, ушуну башын айландырып бергизген экен. Андан кийин алтындардын баарын жоктуптур. Миллион сомдун алтыны бар эле. Менде баарын эсеби турат экен, менде сакталып турчу. Өзүм жазып кеткен кагазы да турат, оригинал кагаздар турат. Милициялар алып кетиптир, ошолордун баарын өткөртүп алды. Анан көлдөгү участогун ошол өзү киргизип, Лалафого өзү сатканга аябай жанталашкан экен бул. Мыкаач Канкор Дамиров Керил деген. Аябай сатканга аракет кылган экен. Же үйлөрүн ушу бир залогко койдурганга аябай аракет кылган. Уруштун башы ушундан чыкты деп эсептейм да. Анан ал өзүнүкүн
тыкан кыз болчу, эмне себептен мен мынтишим керек, мен сага бердим $10.000, мен сага бердим, алтындардын баарын өткөрдүм, ошол карыздарыңды алып кел деп ошондой болгондо мотив ошол мунун байлыгын тартып алуу, ушундай максатта болгондо көрсө ошол наркоман экен, наркоман бала экен, кызымдын түбүнө ошол байлыгынын аркасынан жетиптир деп эсептейм да. Тергөө болуп жатты, үй болсо печатталган боюнча турду, ошо 20 күндөн ашык печатталган боюнча турду, үйгө кире алган жокпуз. Анан өзү жакшы көрчү, жана голландский, анан дагы бирөөсү бир породистый мышы бар болчу, ошол мышы калып калыптыр үйдө. Анан ошону чыгарып алалычы, деп жалдырап атып, ошол мышык да калып калбасын үйдө. Деп ошону алып кетели деп анан бирөөнөн аштырып ошентип алганбыз, көргөн эмеспиз. Анан үйдө ачканда булар 20 күндөн ашык бир айдын ичинде анан үйдө ачып беришти. Ошол жактан алып кеткенбиз дейт, кийим кечектерин алып кетиштир, экспертизага ушул жердеги буюм теримдеринин баарын алып кетиштир. Анан ошол эмне болуп атат тергөө иштери деп ошондо сурагандан айттык, мунун эмне мотив, эмне себептен өлтүргөн? Эмне себептен өлтүргөн? Мен ошол Абыкеевден айттым, балам, сен мындай жакшылап эметип көрчү. Үйдө бул кыздын акчасы да бар эле дедим, карточкасы да бар эле, акчасы да бар эле. Мүмкүн акча себеп болгондур өлтүргөнүнө, мүмкүн акча талаш болгондур. Өзүнүн бул кыздын жетиштүү кыз болчу. Алтындары бар эле, бриллианттары бар эле. Мүмкүн ошолорун алып, ошолорду чыр болуп, ошондон чыккандыр чыр. Мотив каякта дегенде, мотив ичкен, анан кимиткен, анан тиги бала наркоман болгон, обычный эле наркоман экен, билип калган экен тиги кыз. Анан үйүнөн куулагандан кийин ошол мотив ошол деп койду да. Бул мотив ачылбай калды кызымды тергөөдөчү. Мотив ачылган жок, болгону гана ошол эң мыкаачылык менен атайлап, умышленно атайлап кол салып, алсыздыгынан пайдаланып, ошол ургач экенинен пайдаланып, өзүнүн күчүнө салып өлтүргөн деген гана жыйынтык чыгарды да. Ошо 1 айдан ашык, 2 айга чукул убакытта ошону карашты дагы, баягы мотив ачылган жок. Анан биз 1 айга чукул убакыттын ортосунда үйдү ачып бергенден кийин, келгенден кийин эч бир сертификаттар жок. Мурда сакталып жүргөн өзү ошолордун баарын айнекке салып жакнакай сактайт эле, ошолор жок. Үйүндөгү баягы карталары жок. Алтын салынган чемоданын баарын милициялар көтөрүп кетиштир. Алардан эч нерсе жок. Анан могулардын баары мотив да деп мен алып барып көрсөттүм да. Тергөөчүгө алып барып айттым, балам, үйдө мына жок болгон нерселердин баары чекесинен чыгып атат. Ушулардын баары мотив да. Эмне себептен силер обширный караган жоксуңар? Жалпылап карап туруп анан мотивин чыгарып туруп анан ошол боюнча тергөө жүргүзсөңөр болмок деп ошенткенде, сиз ал боюнча же башка отделге барыңыз, биздики болсо только убийствону карай турган отдел. Сиз ал боюнча тиги кража боюнча барыңыз, сиз ал боюнча тиги үйдүн баарын талкалаган да, ушул үйдү талкалап кеткен да. Үйдөн терезелер сынган болчу, эшиктер сынган болчу, ушул үйдөн идиш аяктар сынган болчу. Аябай эле жанталашып, бүт баардык комнаталарга кирип, жашынып, эшигин бекиткен экен, эшиктердин баары талкаланган экен. Эмне үчүн ушулардын баары мотив катары алган жоксуңар? Биз убийствону гана карадык деп. Бир бетке жооп беришти дагы, ошол боюнча тергөөнү бүтүрүп туруп, буйдалап туруп, анан сотко өткөрүп берип чыкташты. Сиз айтты ошол жерде, сиз эгерде ошолордун баарын адвокатыңызга айтыңыз, адвокатыңыз ходатайство кылып дайындап туруп анан сотко киргизет, соттор ошондо приобщение кылыш керек. Бул соттордун милдети. Биздин милдетибиз ушул убийство боюнча гана карап туруп, ошону мойнуна алдырдык. Ошол боюнча биз бүттүк, анан калган сиз сотко алып барып чекесинен берип приобщение кылдырасыңар, ишке киргизесиңер деп ошентип айткан. Ошол боюнча сот башталып калды. Сот башталгандан кийин адвокаттар аркылуу жанагы жоголгон нерселерди, үйдүн талкаланганы, бул деген порча чужого имущества депчи өзүнчө статья экен. Биз муну кошуп бергиниң деп сотко кайрылдык. Үйдөн кража болгон экен. $1 сомдон ашык бул үйдө буюм теримдери бар болчу, акчалары бар болчу. 10.000 евронун тегерегинде акчалары бар болчу, карталар бар болчу. Эч нерсеси ачылган жок. Булардын баарын кошуп бергиле десек, кайра сот өткөндө мага ушундай суроо берди. Ушуларды ходатайство менен сот киргизет деп сизге ким айтты эле деп мага ушундай суроо берди. Мен айттым, ошол тергөөчү айткан болчу, азыр кошушуңуздар керек да буларды. Деп ошентсем, андай болушу мүмкүн эмес дейт. Бири-бирине шылтоолошуп, мындайча айтканда, азыр кайра жабыр тартуучуну кайра нары бери топ кылып ойногонду колдогон заман болуп калыптыр азыр. Мен ошол сотуна дагы азыр нааразы болуп турам, тергөөчүгө дагы нааразы болуп турам. Иштин негизги көзү баягы жаранын өзөгү табылбастан эле бер жагын талкуулап туруп эле ошону менен эле баягы
чалабыла бүтүрө калып туруп томолоктоп туруп анан кийин сотко өткөрмөй болуп калыптыр да. Азыр ошондой болуп сот процесси жүрүп атат. Сот процессинде дагы баягы кимдер болсо, кимдин сөзү өтүмдүү болсо, ким сүйлөсө ошонун сөзү менен кете бере турган болуп калыптыр да. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев көз жумуп койбостон өз көзөмөлдөрүнө алышса.